жарыкчылык өмүргө кимдери келип кетпеген, жаркыраган адамга дой кимдери таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол бир өлөргө кеткенин, а бирөөнүң азап менен арман муңун чектеген. Ой, туңгуюкка кептеген, жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенче аят энени кыйнамай, эресеге жеткенде эл мүнөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай. Ой, кара жанды кыйнамай, бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эли багчулар, мансап үчүн эл журтуна курмандыкка жалчулар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар. Ой, акыр заман салчулар. Өткөн өмүр учкан куш канаттары дирелеп, гүл жайнаган бакчаңдын ай күлүп мезгил бүлдүрөп, жан дили менен марктайын ой жаш күндөрдүң үлбүрөп. Тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет, ой жашоо канча ким билет. Жашоо негиз чалкыган жарашыгы саймадан, мүнөт санап өмүрлөр ай өтүп барат байма-бай. Бизге меши калкыган турмуш аккандай радай, орду менен сүзөлү оң тетириң айнамай. Ой, бактыбызды байлабай, кырчын жаштың кадырын кыярганда билерсиң, кызыл өңдүң кадырын ой кубарганда билерсиң. Бар байлыктын кадырын ой чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын ой басынганда билерсиң, ай качырганда билерсиң. Бiri берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбос ишке кор кылбай оюнчуктай ойнойсуң. Шуңкар болуп сызасың, ай жылан болуп сойлойсуң. Миң бир сырлуу бул өмүргө миң жашасаң тойбойсуң, ай 100 жашасаң тойбойсуң. Шуңкар болуп сызасың, ай жылан болуп сойлойсуң. Миң бир сырлуу бул өмүргө миң жашасаң тойбойсуң, ай 100 жашасаң тойбойсуң. Кандайсың апа? Қатты сөйлесең, Кандайсыз ден соолуктарыңыз? Жакшысызбы? Салам жеңе. Кандайсыз экен? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Бұл қарабашық мұндай состоянияда болып қалған. Сүйгілі олдым бұл апам болса бұл. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Келиңиз отуруңуз. Энеке, биз атайын Бишкектен келдик. Атайынске Бишкектен келдик. Кече кызыңыз менен сүйлөшкөнбүз да. Анан şu атайын сизге эненин бар акыбалын сурап келейин. Ден соолук сурайлы, амандашып келейли деп келип калдым. Буюрса, Кудай буюрса. Gözün yaşı görmek istiyorsun. Katı katı görmek Kudayın içleri yaşlılık kurdu.
Кудай кабыл кылсын. Мен атым Азамат. Ушул Кайрымдуу Бол коомдук фондунун жетекчиси болом. Анан сиздерге атайын кичине болсо да бир кубаныч тартып алып, кичине болсо да сизди бир батаңызды алып кетейинчи деп келдик. Могу сизди жерге жаткызбай, мындай бир кровать алып келдик атайын. Уулуңуз экөөңүздарга бияка коелу. Телевизор могу биздин ошол Karnına silasana, silerdi Kuday silasana. Kuday'ın derden versin. Silerge de alın. Tamam. Emeğe abiritse verendese garantiya çok dedi. Gözü kurap kaptı dedi. Tamirlar uğrap kaptı garantiya çok. Belgen belendere var mı? Eneke, özüңүз тууралуу айтып берип коесузбу, өзүңүз тууралуу? Köpöşü var Gülbayram. Апа, мен Көпөшова Гүлбайрам деп өзүңүз тууралуу айтып бериңиз. Мугалим болуп иштедиңиз беле? Muğalim olmuş işledim. Канча жыл иштедиңиз? 30 gün. Эмнеден сабак бергениңизди айтпайсызбы, апа? Эмнеден сабак бердиңиз? Bazı kere sabahtan deyip girdim bana. Ben oruçtan bittim matematikadan. Ош бердиңиз. Oruç sevdiğimiz matematika. Геометрия, алгебрадан берчү. Мен дүр тууганым Тезекбаев Талайбек. Дүр тууганым Тезекбаев Талайбек. Төшөктө жатканына 3 жылдан 4 жылга карады. Өзү экинчи группада инвалид эме психический больной деп чыгарып берип коюшкан. Башынан көп травма алган да. Андан эле жүрүп эле ага мондай оорукчал болду. Врачтар карабай койду. Virüsne hepatit C. Мондай. Вирусный гепатит С деп. Анан тиги боорунда уйку эсинде бар деп анан эч ким дарылап бере албай койду. Анын больницасына жаткырып эметсек, муну псих больной экен деп ал кезде да психический оорусу да кармабатты да. Анан больницага мындай больница отделениеге жаткырбайт экен психический больной депчи. Немесе күчөп оорусу күчөп эметсе башка адамдарга кол салат депчи. Ошентип врачтар карабай койду байкемди. Больницадан чыгарып салышты. Мунун колунан неме алышты. Дарыланбай болду депчи. Байкем менин колунан кагаз алышты дагы терапия бөлүмүнө чыгарып салды. Эме депчи. Отказ берип салды деп эле өстөрү эле муну дарылагысы келбей эле чыгарып салды да. Анан психический больной экен деп элечи. Болбой калыптыр. Анан боору деген катып атыптыр депчи. Не деп койчу? Серөз печенге айланып атыптыр деп. Отсаңыз мен түшүндүрүп берейин. Биз 6 бир тууганбыз, 3 бала. Эң улуубуз кетип элем, андан кийинки балдардын улуусу бул. Мырза. Менин атым Аскер, мен балдардын ортомчусумун, эң кичүүсү балдардан Усул Талайбек. Эң кичүү кыздардын эң кичүүсү боо карындашым. А бул ортомчусу. Байке, Армиядан алып келдім, документтерім бар. бизге Пенсионер кайрымдуулук кылгандарыңыз үчүн рахмат, Алла ыраазы болсун. Биз өмүр бою апам мугалим болуп жаш кезинде. Ошо математический мугалим болуп, ооруксал болуп калганда психологический больной деп ошо боюнча пенсияга апамды чыгарып койгон. А мугалимдик боюнча пенсияга чыккан эмес апам. 30 жыл иштеп. 30 жыл иштеп. Отур, угуп туруңуз. Мен айтып берейин. Анан апам да ооруксал болуп калды, ошо менен атам да каза болуп калган. Мен армияда жүргөндө. 90-жылы. Анан ошо бойдон апам жүрдү, ошо бойдон атамдан калган үй Шынарынын 57-ci үйүндө иштеп, Ленин көчөсүндө. 2 комната. Аны сатып ишкен. Аны сатып ишип, талаада калып, бизге да кыйын болду. Күйөө балдары бар, карындашым, ошолорго квартира Бишкектен бери көргөн квартирасында корголоп, булар оорукчалдар деп, квартирага баткырбайт бизди. Кичине бирдеме болсо эле алып барып бизди
психологический оорукса больной сыңар деп эле чын болгондон жан келген мен. Жакшынап эле. Бул экинчи группадагы сиңдим, экинчи группадагы, биринчи группадагы майып, бирок экинчи группадагы кичинекей инвалидство депчи. 5-классында оорукчал болуп, буту баспай калып, больницага алып барып жаткырып, буту баспай калганда эч кимдин диагнозун билбей, тескери дарылап салган ол сиңдимдичи. Тескери дарылап салып туруп, эң акырында буту баспай шишик кылып басып барган окуучу баспай 4-5 классында бутун шишик кылып, инвалид кылып чыгарып берип койгон. Муну неме акыл эсинен Биз өмүр бою кем акыл деп туруп, инвалидке кем акыл бессрочный деп туруп, врач атам ал кезде атам тирүү болчу, атам ошол больницага сүйрөп жүрүп, экинчи группадагы эме акыл эсинен кем акыл деп туруп муну чыгарып берип койгон да. апам да уурады, көрмөн тапа кийин баспай жүрүп, мен эптеп ушу сиңдимди жетелеп үйдө карап багып жүрүп, сиңдим кийин басып кетти да. Бирок акыр аягында моорекиндей акыбалдагы эме кыз болуп калды да. Далысы мондай майтарылыпчы. А көрсө деген сиңдим жашырып жаап айтпай коюптур ушу жылы. 77-ci жылкы. Өзү 77-ci жылкы, менден 2 эле жаш. Мен 2 эле жаш улумун. Мен 75-мин, бул 77-ci жылкы. Азыр сиңдим 42 жашка чыкты. 42 жашка чыкты. Ушу 42 жашка чыккычакты сиңдим экөөбүз, мен 18 жашыман баштап көрбөгөн күнүм калган жок да. Атам деген 7-ci классында, мен 7-ci классында каза болуп калдым. Атам каза болгондон кийин аны түйшүктүн артында болду. Бул агамды тоорукча болду. Моорек агам 68 жылкы агам физкультурный окууну бүткөн педагогический чынарында. Андан кийин армияга кеткен ошондо. Армиядан оорукча болуп келди. Жагысынып, кейтесинен бери көрсө, жагысынды, каракушунан бери сынып оорукча болуп келди. Бизик больной болуп калган. Көрбөгөн терес калган жок. Бишкекте 18-20 жыл бактым квартирада. Бул агам да оорукча болуп калды. Давлениясы көтөрүлүп кетип, мен үйгө келат, лестницадан жыгылып, давлениясы 200-гө көтөрүлгөндө жыгылат экен. Бикри Султан каракуш менен жыгылып, азыр каракушун ачып көрсөңүз операция болгон. Каракуш мындай ачакей болуп сынып, операция Söğüt mayda barıp ketken. жакында эле келгем мен чын болгон больницасында 2,5 жыл жаттым. Келгенде Атам деп баштайда окат кылып жүргөндө бизди багып жүр, ушулаган каралашып багып жүрчү. Андан бул оорукча болуп калды. Каракушан операция, ондан бул да бир жак көзү кыйшайып, өйдүк сүйлөп, кыйшайып басып коюп. Көрүнгөн акча сурап жүрүп. Губернаторго чейин барам, губернатор 3000 сом жардам берем деп, кийин 5000 сом жардам берген ушулагама болгон. Анан ушинтип оорукча болуп калды, өйдүктө сүйлөйт, оорусу калмайт. Мен кылган нерсем да жакпайт бул агама. Бул агамды багып атсам дагы тур эмес багып атасың, тур эмес карап атасың дейт. Мен немелерин бизди оорукча болгондон кийинчи неметпейт экен, сөзүмдү же мен сөзүмдөн көтөрө албайм, же булдун сөзүнөн көтөрө албайм. Бул экен да ооруйт. булардын күйөөсү менен да батыша албайбыз. Мен жолдошум болсо каза болуп калган. Жанагы эшикте 2 кызым, 1 эркегим, улум жүрбөйбү? Бир улум 95-жылкы, азыр 24 жашка чыкты. Үйлөнөйүн деп турат. Үйлөндөргө шартым жок. Кантип үйлөнтөм? 2 комната үйдөчү. Улуу кызым болсо быйыл 10 классты бүттү. Жетимин өстүрдүм ошо экөөнүчү. Экөө 1 жаштан калды. Бирөө 7 жашка чыгып 1 класска бергенде, тиги кызым болсо 1 жашка чыкканда атасы рак болуп, ашказанынан операция болуп, анан каза болуп калды. Андан кийин эле баарын кошуп алып квартирада Бишкекте багып жүрдүм ушунун баарынчы. Азаптын баары мага келди. Бүт эле оорукча. Бул сиңдим да жүрөгү ооруйт. Стенокардия. 2-ci группада майып болду. Негизи 1-ci группа болмок экен. Быйыл каратабыз го кайра. Апам болсо 2-ci группадагы инвалид. Өмүр бою мугалим болуп келген, 30 жыл мугалим болуп, алгебрадан математик болчу, аябай высший математик, Ошпед институтун бүткөн апам. Оорукча болуп, психический оорукча болуп калды, ошо окуучуларды окуп жүрүп, эрди болуп, аягында апам да байлатма болгон. Бишкектин чын коргоруна чейин дарыланып, мен 75-жыл төрөлгөн жылы апам ошондой ооруптур да, катуу. Анан сиңдим төрөлүптүр. Чиз азаптык ана тарттык да, аябай жанагы үй жай жок.
Мен жолдошум каза болуп калды. Бишкекте 18-20 жыл бактым, 2 балам менен кызым жетим чоңойттум. Анан баарын чогултуп алып тракторга багам, бакпайбыз. Мындай акыбалда жатканда мени колап чыгат, ушинтип жүрөм, атраяк эптеп жүрөм. Ой, элиме журтума барып багайынчы буларды, апам мынтип отурса, агам сиңдим тоокчу бар дементип. Психический больной болуп, 2-группада инвалид болдум. Документтер бар баарында тең. Аскер сен алып чыксаң документиңди. Мына 2-группада майылдагы. Коробкада турат. Алып келейин, баарыныкы тең бар мына. Бул армиядан орта болуп келген справкалары. İlk özüm 5 yıl görmeden başlayalım. Bir gözüm görme kaldı, apelisi aldırsam. Görgen yok bir gözüm, bir gözümden tengimle çağlar görüyorsun. Değiştirildi yattım gözüm görme. Değişti kaçağı. Yine daha öldük şimdi bu da Mına kem bul var, kemdiki bul. düşünmek. Бул болсо могу сиңдимдики мынакей 77-жылкы 42 жаш Мореки болсо мынакей Тезекбаев Аскербек Мореки мунун көк кагасы. Тезекбаев Талайбек 2017-жылы вторая группа заболевание община бессрочный болуп чыккан. Муну болсо мына Тезекбаев мырза бул армиядан орукчу болуп келип психбольной болуп калган мунуку бул документ. Апа берсеңиз. Мынакей апамдыкы бул 2-группадагы. Бул болсо паспортту. Могу сиңдимдики мынакей 93-жылы орукча болуп калган вторая детство бессрочный деп турбайбы? Ал кезде ушундай кызыл документ жок, ондай кагаз берген да, бул сиңдимдики. Сиңдимдин бирок мынакей книжкасы ушул жерде турат. Бул көк кагазы да. Мына үшөө төртөөнүкү. Апамдыкы да бар. Майыпта турганбыз, э? Мына бул 4 тууганымдыкы, 3 агам, сиңдим, майып, инвалид 2-группада 3. Төртөөнүн тең. Мына апам менен кошкондо 5-ин үй жай жок да, үй жай жок. Ошол мен сиздерден сурагандарым ушу коомго, эл журтка кайрылат элем, ушу бир туугандарыма бир комната болсо да туалети барбы, ваннасы барбы, үй болсо ушунга жакшы болот эле. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөр мен эпте 2 комната ушуну эптеп иштеп жүрүп, ушуну алгам, уну 100 000 сомго эптеп жүрүп, сатып алгам, Бишкекте иштеп жүрүп. Ошол жерде баарын топтоп багып атам. Жетим өскөн балдарыбыздар мына чоңойду, армияга барып келди, үйлөнөйүн деп турат. Кантип демишерге үйлөндүм. Булардын баары Менин келгениңизге Алла разы болсун, рахмат. Биз да азыр ушул тапта батыш табында балдарды сөзүн бурбай жүрүп. Балдары, кыздары да чоңоюп, булар да батышпайт. Булар бул орукта болсо, бизенге сийип чычып атса, мунусундагы тамек-самекин коотур. Боженге тура калып эле ушул жерге чычса, булар бизге оору турат. Бу дагы оорукчан, тиги дагы оорукчан деп. Булардан дагы өзлөрү оорукчан болсо дагы зарканып бүттүк байке. Ошону элге жаңы эле чын болгондон келгенде 3 ай болду байке. Элге эзирге чыгарайын дегем. Губернаторлордон бери барып атам, кабыл албай атат менен. Оорукчансың, бисиксиң деп. Мына байке, эже. Мына үй жок деген справкалары бар мынакей. Тезекбаев Талайбектин үйү жок. Мен бүгүн биздин келгенимдин да себеби ушул. Ошо Гүлбайрамдын да үйү жок, мынакей Госреестрде эч кандай каттоодо үйү жок. Мына 42 жашка чыккан инвалид 2-группада сиңдимдин да үй жай жок деп мынакей справка турат. Үй чындыгында жок. Анан мен деген ушу мэрия губернаторлорго кайрылып жүргөм, ушака келгенден бери эле 2014-жылы Там дерек болот чыккан. Сууну эшиктен ырактан ташып келишет. Ваннасы жок. Сидиктер боксаңыз төгөттө эле ачып болгондо айтпайсыңарбы? Энеке, мен бүгүн сиздерден акыбал сурап келейин деп келдим. Кудай буйруса, ошол сиз айтып аткан ак өргөнү биз ошол колуман келишинче мен аракет кылайын. Кудай буйруса колго алып, ошол нерсени сиздердин ошол үй бүлөгө бир үй тургузганга бир кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жасап, бул жергиликтүү бийлик мененби, губернатор мененби, акимчилик мененби, жалпы кыргыз коомчулук менен бир колубуздан келишинче аракет кылганга Кудай буйруса сөз берем.
Sözümdü berem buyursa anam. Benim gözümde doktor. Onu bergende jardan görsötüp doktorlarga aytıp düşündürüp aldın onu. O anam mınдай kılayın. Gözüm görüp kaldı. Oşol көздү эме кылганга чейин бүгүн мындай кылдык. Jardan belgiledi. Мына азыр бул Gözüm görüp etmedi. мына урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Нарын областында, мына ушул Нарын областындабыз, Нарын шаарында. Бул жерде келишибизде себеп болгон мына ушул отурган эжекебиз. Бизге байланышка чыгып, ушул үй бүлөнүн шарты менен маалымат берген. Биз бул маалыматты угуп, ошол шаарда мен отура алган жокмун. Анткени себеби биздин кыргыз мекендештер көз жашын төгүп, бир эмес, мына сиздер көрүп турган бир үйдө 5 майып жашап атат экен. Бир үйдө 5 майып. Мына мондай караңыздар. Бир бөлмөлүү мына эч кандайчалык шарты жок. Ушундай общежитияда мына сиздер көрүп турган биздин 5 мекендешибиз. 5 мекендешибиз бир үйдө ушунун ичинде тамактанып, ушунун ичинде туалет, ушунун ичинде ушундай оор акыбалда жашап аткандыгы бул ар бир кыргыздын мени жүрөгүмдө оорутат. Буну ар бир кыргыздын намыстуу уул кызынын жүрөгүн оорутат. Биз мындай акыбалда сиздерди эне таштап койбойбуз. Кудай буйруса колубуздан келишинче аракет кылып, кызмат кылып, ушул сиз айтып аткандагыдай бир үйдүн маселесин чечкенге аракет кылабыз, Кудай буйруса. Анан сиз көзүңүздүн дарылануусу боюнча мен бул эжекеге ошо дарылатканга сиздердин дары-дармегиңиздерге муногу алыскы Казакстанда иштешип атат мекендештерибиз. Россияда иштеп атат. Дүйнөнүн булуң бурчунда иштешип атпайбы кыргыздар? Ошолор менен биз байланыштамын. Анан ошол уулдарыңыз мага акча салып турушат. Ушундай эненин батасын алып турайын деп. Анан Казакстандагы бир мекендешибиз, атыңды айтпай эле кой Азамат. Ушундай үй бүлөнүн акыбалын бар сурап кой деп өзүнүн зекетин берген. Ошол зекетинен бул дин исламда берген байлыгынан бөлүшүп туруу деген бар да. Ошондой зекетинен $1000 берген, 70 000 сом. Ошонун бөлүштүрүп үйлөргө бөлүштүрүп берип атам да. Дарегине жеткизейин деп. Мына жерде 20 000 сом. Ушуну бул эжеге берейин. Сизди дарылатканына ошого жумшап койсун энеке, Мына 20 000 сом бул жерде. Андан тышкары мына телевизор үйдө отуруп көргөнгө. Чоң рахмат. Анан мына духовкада сизге нан жасап берсин эжеке. Жумшак кылып. Кир жугуч алып келдик энеке. Инде айтмо бир туугандарымды апаңдын кирин жууп бергенге деп стиральный машина алып келип бер. Апаңа мо бир туугандарыңа нан жасап бер деп сиздерге духовка алып келип берди. Телевизор көрсүн деп телевизор алып беришти апа. Телевизор көрсүн деп. Интернетте көрсүн деп. Сизге анан агама мо диван алып келип бер. Buranın atası ölümünü 28 yıl oldu. Yani şimdi hükümet bulsa ufacık yerden verirse etmem hükümet. Yok biz mınдай kılabız eneke. Biz Kırgızdın namuslu uğur kızları var sizdin. Siz okutkan balдар var. Siz okutkan kızlar var. Mına görüp atkan bolsa urmattуу mekendештер. Biz Көпөшова Гүлбайрам деген апабыз бүгүнкү күндө мына ушундай акыбалда тургандыгы бул биздин жүрөгүбүздү оорутат. Ошон үчүн ар бир кыргыз келгиле. Биз жөн гана сунуш менен, чакырык менен иш жасап келебиз. 82 жаш. Бул 82 жаштабы эне? 82 жашта экен энеке. Мына ушунча баланы тарбиялап, өстүрүп, канча уул кыздарын тарбиялап, илимин берген мугалим Мөмөлү Дарак деп коет. Мына ошондой Мөмөлү Дарак олтурат бул жерде. Мөмөлөрү жүрөбүз мына биз көчөдө. Бирок биз билишибиз керек. Убагында тамга үйрөткөн эжекебиз отурат. Эмне деген мээнетин, эмгегин баалашыбыз керек. Буну ошол жогору жакта отурган биздин атка минер аталарыбыз ойлош керек. Биз ушинтип ойлойм. Мына ушул Нарын шаарындагы дагы мындай жеке ишкерлик менен алектенген мекендештер, мусулман бир туугандар кыргыз келгиле. Биз кайдыгер карабайлы. Бул дүйнө конок дүйнөдөбүз. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес.
Биз таштабайбыз. Ошол себептен мына ушундай иштерди жасайбыз, Кудайым буйрса. Жасайлы, келгиле. Биз сооптагы сапарындабыз. Ушу сапарлаш болууга чакырык кылабыз. Энекенин оюн орундатканга аракет кылайлы. Мен бүгүндөн баштап колуман келген күч аракетти жумшаганга Кудайдан үмүт, ниет. Мына ушул ыйык Рамазан айында турабыз. Аллах Таала бизди ушул Рамазан айында кандай ниет кылсак кабыл кылат. Биз үмүт кылабыз, бекем ниет кылабыз. Ушул эненин дагы оюн орундатууга. Мына буга чейин канчалаган энелер кайрылган бизге. Ушу балам, Азамат балам, ушул биз үйдөн кыйналдык деген. Ошол энелер бүгүн өз үйлөрүндө жашап атат. Мен да үмүт кылам, ушул сиздин бүгүнкү сунушуңуз коомчулукта угуп, билип, көргөн, жүрөгүндө ыйманы бар, кайрымы бар мекендеш. Келгиле, ынтымак менен бул энебизди дагы бала чакасы менен жашнакай шарты бар үйүнү тургузуп, нарында дагы бир растап үй тургузуп бергенге аракет кылайлы. Биздин күчүбүз ынтымак, биримдикте, Кудай буйрса. Анан ушул жөнөткөн мекендешке дагы мына Россиядан бир эжекебиз 10.000 сом жөнөткөн. 10.000 рубль жөнөткөн. Эме Казакстандагы жөнөткөн мекендеш менен мына экөөнүкү менен сиз дарыланганга азыр жумшап туруңуздар, эже. Анан калганын да эмете, ошолорго бир дуа кылып коебуз, бата берип коебуз. Ошо сиз силерге өмүр берсин, бактарыңай берсин. Мени сыйласаңар, силерди Кудайым сыйлайт. Баарыбыздан Кудай деп отурабыз. Кудайдан тилек кылып отурабыз. Баардык өзүмдө балдарым деп отурган деле жерим жок. Баардык адамдын бала чакасы менен, небере чөбөрө чубура кыбуралары менен аман эсен жүрсүн деп. Яраткан Аллахым разы болсун, апа. Ошо бербейген. Ошо Россиядан бербейген, Казакстандан бербейген. Ошо мекемелерге, мигранттарга рахмат делерин болсун. Ошо тала түстө иштеп жүргөн мигрант бир туугандарга кыргыз элине рахмат айтам. Ошо Россияда иштеп жүргөн эжеге үй бүлөсүнө жана Казакстанда иштеген байке эжелердин семьяларына ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайбыз. Ушундай инвалидтерге боор оруп, ушундай боорукерчилик менен ошо акча каражатын берип, ушуларга дарыланып алсын деп акчаларын берип тургандарына миң мертебе ыраазыбыз. Ошо орозо күнүндө ушундай кайрымдуу болгондоруна миң мертебе ыраазычылык айтам мен дагы. Сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздердин коомдук фонд сизге Азамат байке, мен сизге да миң мертебе ыраазымын. Ушу бир звонок менен звонить этип сизге кайрылып, ушу бир туугандарымды айтканда 3 күндүн ичинде келип ушинтип жардам берип кайрымдуу болгонуңузга миң мертебе ыраазымын сизге. Өмүрүңүз узун болсун. баардык элге жеке мен эмес, баардык элге. Илам, буюрса баары жакшы болот. Сизге Кудай бекем ден соолук берсин. Аллах Таала бекем ден соолук берсин. Эл менен. Айгана. Энеке, бул дүйнө ар бир адамзат үчүн конок дүйнөдө жашайбыз. Конок дүйнө экенбиз. Анан бул узак жашоодо, түбөлүк жашоодо Аллах Таала сүйгөн пендесине бул кыска өмүрдө ушундай түз кылсын. Акыретте бизге сыйлыгын берген болсун. Кудай буйрса, ушул эжекеме бекем ден соолук, ушул бир үй бүлөнүн күйшүгүн ушул эжекем тартып аткан экен. Бизди кечирип койгула энеке, бизди кечирип койгула. Мен билген эмесмин. Мен буга чейин билсем, буга чейин келет элем. Мен кече жакында билип эжекем айткандан кечирек билип, кечирек угуп, бүгүн келип аткан болсок, кечирим сурайм. Bundan кийин сиздердин акыбалыңызды сурап турганга, сиздердин мына балдарыңыздар мен өз байкемдей көрөм. Ар бир кыргыздын уулун өз байкемдей, өз инимдей көрөм, өз эжемдей көрөм. Анан Кудай буйрса, биз аракет кылабыз энеке. Кудай буйрса, Аллах сабыр берсин, бекем ден соолук берсин. Берген дартына шифа берсин, берген сыноосуна жеңилдик берсин. Кудайым буйрса. Кудай буйрса. Өмүрлөр узун болсун. Кайрымдуу фонддон жардам алып турсун. Кайрымдуу фонддор баардык адамдарга жардам берип турсун. Айттыңыз. Өмүрлөр узун болуп, иштер ден соолуктары чың болсун. Рахмат. Ушунчалык жардам бергениңер. Кудайым, өмүр болсун,
Tiyakta qarab aytыңыз, апа, tiyakta. Tiyakta qarab aytыңыз. Апаңыз береді. Не азыр мен мына тагып бар чоң апам айтып берейин. Мен орун байка отчетка. Қандай жоқ жоқ. Бул фигурный болот. Жоллоо. Саларга куудуруп бакта октал кел болгон деп. Мен карындаштым. Телефон номеріңізді таап алгам. Сізге кайрылганда болсо. Мен ошо угары менен эле айттым бир. Мен мурун укпаптым. 2 жыл 8 ай болду. Бир немеден чыга албай. Больницадан. Телефон кайры коюп берели. Шын эле кое бермесиң. Азыр эме кылайлы. О диванды да ушул жерден артынан эле курайлы, э? Документтерин алып Ошо койбосуң. документтерди алып, анан акчаны алып эметип коюңуз. Анан эмнеге азыр биз эме алып берели? Баштап беречи. Otur çay içiniz apar. Öyle dursun öyle. Öyle. Daha açınız. Basınız. Bunday bulunuz. Ver basın sen. İyi oturun. Elmir эжеке, сизге Алла разы болсун. Анан чеким, адамат. Мен да эжесин да. Могу ийимди үстүнө квартира чыгарып койгонбуз. Эми анан үйүн жашаганын көрсөм. Bak, jatkanda kayra turalga turgan. Şehirde bir bana kimi oturgan divanda berip ошого сатып içine. Ana эми отуруп турганыңызга жеңил болот. Кана отуруңузчу. Жок, мына эми ошо жака отуруңуз. Мына чоң апа. Кана биз сымылда. Мына ыңгайлуу болот отуруп турганыңызга, э? Чоң апа, муногул диванды болсо Бишкекте жанагы Табылга деген магазин бар. Ошодо иштеген бир кызыңыз бар. Кызыңыздын ыймандуу, намустуу кызы бар. Ошол үй бүлөсүн менен жыгачын берип жүрөт. Анан үстүңкү могой матрастарын ооба. Казакстанда берген байкебиздин калган ошолордун бергенин алып келдик, Кудай буйрса. Анан ошолорго биз ортодо татыктуу көпүрө болойлу деп атпайлыбы? Сиздерге алып келип кызмат кылып, Кудай буйрса, сооптобайлы. Сомдун эле аркасынан кууп жүрө бербейли. Соопта табайлы. Акыретте Аллахтын алдында соопта керек бизге деген чакырык жасап, анан бүгүн сиздерге ушул жылмаюуну тапсырма кече. Могу эмелес. Бул жанагы Россиядан, туш тараптан жөнөткөн үй туугандар жөнөткөн. Кийимдерчи мен кайсы размер кимде экенин деле билбей эле салып жүрөм улантчы. Мынакей. Мына эмелердин кызыңызга кийип коесузбу, э, балдарыңызга мына жана балаңыздын эме, берки, эчтеги. Ошолго мына фотосу. Мынагу таттууларды болсо атайын Жалалабадтык бир эжебиз бар. Дайыма ушундай таттууларды салып жиберет. Анан муну ооба Жалалабадтан дүйнөнүн баардык жагынан биз менен байланышта мекендештерибиз бар. Энеке. Анткени кыргыз намустуу кыргыз бир уул кыздар бар да. Кайдыгер карабагандар бар. Мына ошолордун берип жибергендерин сизге мунуларды тапшырып коюм. Аманат да мунун баары. Мына эже. Мына мунулардын баарын берип жиберген. Мунуларды. Эжеке. Мына мен отуруп тамактан эме кылып коесуздар. Мунун баары, бунун баары. Эжеке атайын сиздерди ошо таттуулар менен отуруп тамактанып коесун деп берип жиберген.
апа. Мына духовкага болсо Элмир эжесине сонун жумшак кылып нан жасап берип тура турган духовка алып келдик. Ушундай Кудай буйруса. Ошол берген аманаттарды жеткизип сиздин жүзүңүздөн жылмайып көрөйүн деп келдик. Атайын Бишкектен бергендик. Буйруса. Эми мындан кийин сиздин уулуңуз катары мен келип турам, небереңиз катары. Элмир эже менен бат-бат байланышам. Апага эмне керек экен? Апага кандай кылыш керек? Кандай кызмат кылышыбыз керек болуп атат? Деп сурап турам. Ошентип жардам берем. Буйруса, Кудай буйруса мен мындан кийин колуман келишинче аракет кылам. Буйруса. Кудай өмүр берсин анан. Дерин сак кылсын Кудайым. Бактылуу болуңуз. Кудайым ден чогуңун берсин. Kudayım bereketini versin. Kudayım aldığına öten meyrimli boğru kendini versin. Meyrim. Ел içinde ошо сиздерге ошогон эне батасын алайлы. Элдин батасын алып аркабызда бир жакшы ишибиз менен ийиз калса экен деп атабыз, Кудай насип кылса. Бардыр адамга boğru kelmeyrim. Bugün göstersin aydan. Болу. Eme. Gir жууган машинанын дагы инап келди деп аттырдына. Мына кир жууган машинанын дагы сиздердин кийимдериңизди Элмир эжеге обор экен да. Бир үйдүн түйшүгүн бир эне эже тартат экен. Анан ошол кичине жууганына да жеңилирээк болсун деп атайын ушуну алып келдик. Gir жууган машинанын дагы. Бул алгачкы жолкубуз, эми буйруса дагы байланышып менен турабыз. Gir жууган машинаны расап келипсиң алдына кетти. Бир балам Анан мен бүгүн бүт дүйнө кыргыздарына байланышка чыгам. Мен ошолор менен байланышып турам да. Мына азыр бизди көрүп атат, угуп аткандар бар. Биз азыр Элмир эже менен бир жерде үй бар экен. Мына бир комнатанын ичинде 9-уңуздар батып жашап аткан турбайсыздарбы? Ооба. Мен ошону азыр Элмир эже менен барып бир үйдү көрөйүн. Анан ошону көрүп акылдашып мен элге сунуштайын. Эл журт, кыргызмын деген кыргыздын намустуу уул кызы келгиле ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна энекенин батасын алууга чакырык кылам. Ар бири 100 сомдон болсо да чогултуп, бир үй бүлөдөгү бир кыргызды эмес, бир канча кыргызды сүйүндүрүп үйлүү кылабыз деп чакырык кылам. Буйруса ошентип аракет кылам, Кудай буйруса. Аракет кылып. Жардам бер алдыңа өтөм. Ayrımcılık konusunda Азамат байкеге. Azamat Bayken'e Азамат, эмнеңиз болом? Allah razı olsun. Yaxşımızın Allah'ım muhafaza. Ден соолук. Ne soğukta olsun. Allah razı olsun Kudayım. Akçanazı minnetler kılıp versin. Белек кылып силерге ошо диванды бергенине. Bak sen de. Allah razı olsun sizlerge. Kudayım berekesin versin. Akçanızlarga rahmat. Apam menen bak. Annene apam menen bak. Ayken olsun. Divan alıp gelgenizlerge. Şimşalkı razım. Duhovka, televizor. Stиральный машина. Кийимге чалып бергениңиздерге рахмат, ыраазымын. Силерге ыраазымын. Кудайым ден соолук Кудайым ден берсин. соолук берсин сиздерге. Акча каражатыңыздар көп болсун Азамат байке. Сиздердин даматыңыздарга ыраазымын, рахмат. Кудай кабыл кылсын. Мына телевизор көрүп үйдө отурганда байкем. Benim azamatка şu жардамдык когунга кыргыз элибизге ушу жардам берип ушу инвалидтерге майыптарга жардам берип атканына миңде миң Аллахым ыраазы болсун. Ушу Азамат байкенин келип бир звонок менен басып келип бизди көрүп элге ушу ачыкка чыгарып бизди элге бата алып атканына ыраазымын жараткан Алла. Азамат байке силердин коомдорго, силердин жамааттыңарга өмүр бою ыраазычылыгымды айтып кетtim. Allah razı olsun. Кудайым сиздерге неместер. Мен мына үйдө жатканда байке биз бүгүн бул үйдүн сиздердин жашоо шарты эмес менен толук тааныштык, Кудай буйруса. Эми Аллах насип кылса мына жайнамазды атайын өзүбүз окуп жүргөн жайнамаз. Ушуну кыбла тарапка коюп алып, намазды окуп, тесмени тартып, Аллахтан дуа кылып коюңуз.
ушул колдоо көрсөткөн мекендештерге жана өзүңүздүн дагы үйлүү болушуңузга жараткандан үмүт кылып байке. Биз дагы үмүт ниет кылып дуа кылабыз. Ушул ыйык Рамазан айында мына эненин эртеден бери берген батасы кабыл болуп, биз да үмүт ниет кылып, ушул элдин дагы берген бата тилеги кабыл болуп, сиздердин үйлүү болуп калышлыгыңыздарга жараткан бизден себепкер болуштукту насип кылган болсун. Ушул бүгүнкү ушул эненин берген батасы, буюрса элдин берген батасы кабыл болуп, мына ушул бир үй бүлөдөгү мына ушундай мекендештерибиздин үйлүү болушуна себепкер болуп калууга чакырык кылабыз, урматтуу мекендеш. Өзүмдү таптай алган, өлгүчө мактай алган, өмүрүн арнап туруп, өлүмдөн сактай алган атама дуа кылдым. Балам деп төрөп баккан, бешке бөлөп баккан, бар жанын тартуу кылып, батага жөлөп баккан апама дуа кылдым. Сүйүүмдү беттегин деп, сагынсам эстегин деп, санаамың чекпегин деп, сатылып кетпегин деп мекенге дуа кылдым. Ийгилик терип сунган, ишиме келип турган, динимдин нуру болуп, илимин берип турган устазга дуа кылдым. 3 кызын төрөп берген, күч берип жөлөп келген, түнүмдүн айы болуп, кышымдын жайы болуп, жарыма дуа кылдым. Жараткан колдосун деп, ар ишин оңдосун деп, бир ишин аткараарда периште жолдосун деп балама дуа кылдым. Артаңда салам деген, алкыштап барам деген, алдыга бассаң болду, аркаңда калам деген коңшуга дуа кылдым. Кызматка жөнөп турган, кыйшайсаң жөлөп турган, кыйналсаң колдон алып, карызын төлөп турган тууганга дуа кылдым. Турмушун көрүп турган, тапканын бөлүп турган, таштабай кыйын кезде талапка көнүп турган досторго дуа кылдым. Бар болсо алгын деген, болбосо калгын деген, бөлүнбөй колдон кармап, бийиктеп баргын деген байкеме дуа кылдым. Эркелеп таптап турган, эл журтка мактап турган, акылын айтып мага абийирин сактап турган эжеме дуа кылдым. Улуу деп урмат кылган, унчукпай кызмат кылган, ишиме колун сунган, ийгилик жолун сунган инеме дуа кылдым. Оорусаң ыйлап турган, ойгонсоң сыйлап турган, барганда кабар алып, берээрин жыйнап турган карындашыма дуа кылдым. Арырын жаттасын деп, арамды катпасын деп, ааламды жаратуучу Аллахты мактасын деп акынга дуа кылдым. Эмгегин сактасын деп, эл жерин сатпасын деп, эл журтун мактасын деп, элинен качпасын деп бийликке дуа кылдым. Карызын төлөсүн деп, кыргызга жөнөсүн деп, келгенде колдон алып, кыйындар жолосун деп жардыга дуа кылдым. Баштарын сыласын деп, баарынан чыдасын деп, бир Аллах насип кылса, бейишке чыгасың деп жетимге дуа кылдым. Аллахым колдосун деп, акыйкат орносун деп, ар нерсе жаралган соң Аллахты ойлосун деп ааламга дуа кылдым. Күйүткө толуп турган, күнөөлүү болуп турган, күнөөмдү кечиргин деп карегим солуп турган өзүмө дуа кылдым.